Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен назарыңыздарда менин укугум көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз балдар укуктары боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн атайын студиябызга да конок чакырганбыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун Ош шаары жана Ош облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн жетектөөчү адиси Тилеков Улукбек агай бүгүн студиябыздын мейманы. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Агай, жогоруда айтып өткөндөй, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ушул балдар укуктары боюнча сүйлөшөбүз. Балдар зомбулукка кабылгануучулар көп кездешүүдө. Бул учурдун эң актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири болууда. Андыктан бүгүн биз ушул темага токтолдук. Агай, алгачкы эле суроо мындай болсун да сизгечи. Көбүнчө балдар кандай зордук зомбулукка кабылууда? Маселен, физикалык, психологиялык, сексуалдык же муктаждыктарына кайдыгерликтенби? Ушулар боюнча. Балдардын зомбулукка кабылганынын көп себептери болот да. Бул эми баягы балдардын укугун коргоо деп биз ошол астанадан биз укук коргойбуз да. Ошо балдардын укугун коргоо боюнча мисалы үчүн биз эл аралык мамлекетте биз мүчө болгондон кийин ондо биз ошол жерде балдар жөнүндө конвенция кабыл алган да. Ошол конвенциянын негизинде балдарды коргоо жөнүндө атайын мыйзамда кабыл алган. Биздин өзүбүздүн конституцияда да айтып атат, 20-27 беренелеринде, 26 беренелеринде айтып атат, балдардын укуктары, алардын жашоосу, окуусу жөнүндө айтылып кеткен да. Эми сен айткан сурооң ошол зомбулукка кабылгандын эмнеден болуп атат деп атат десиң да. Көбүнчө кайсыл кабылып жактан кабылып атабы, физикалык? Ушул мезгилде Кыргызстандын расмий маалыматтары боюнча 82 000 бала ата-энеси чет өлкөгө миграцияга кеткен да. Демек ал балдардын жашоосу, өзгөчө кам көрүү жана коомчулуктун көңүл буруусуна муктаж болуп атат да. Ошол жашоо ата-энеси кеткенден кийин аны кимдир бирөөгө таштап коюп кетип, же жакын туугандарына, жемдары алсаак туугандарына тиричилик кетип атат да. Таштап коюп кеткенде ал баланын кандай десем, кароосуз калды дегенге болбойт, бирок өзгөчө көңүл бурулбай калып атат да. Ата-энелик мээрим, анын тамак ашы, анын окууда болгон жетишкен ийгиликтери же кемчиликтери ошол жерге барып анын баланын жөнүндө кызыгып неметип бергендиктен ошол бала өзүнүн жашоосу менен өзү кетип атат дагы. Ал деме ата-эне көзөмөл жагы калып атат да. Анан эми баягы ата-энеси чектеп иштеп жүргөн балдардын булар түйшүктөрү оор. Мисалы үчүн ошо жаш балдарда сагынуу болот ата-энесин. Жана эмеде көрсөтүп атат го, кинолордо көрсөтүп атат го. Булар ошол сагынуу, ошол мээримин, ошол ата-энесинин мээримин талап кылат. Мээримине муктаж болот ошолчу, балдарчы. Анан ошол менен ошонун натыйжасында кандайдыр бир өзүндө кемсинүү болуп, анан наркы андан үстүнүрөөк турган балдар тараптан ошондо зомбулуктар болуп атат да. Эми буну баарын эле биринчи биз ушул зомбулукту болтурбоонун аракетин кылып атабыз да. Буну эле бир эле мамлекеттик органдарга, милиция кызматына, же социалдык кызматка, же жана башка кызматтарга жүктөп койсоң, ошол эле ата-энелер менен бирдикте ошо чогуу чаран неметип бирге күрөшсөк, ошондой нерселер мындай азыраак болот эле да. Таптагыр болуп дегенден алысмын, бирок азыраак болот эле. Мына эми балдар жөнүндө законун кабыл алганда ошол жерде азыр биздин жанагы балдар лигасын коргоо деген лигасын Турдубек эжекебиз бар. Ошол эжеке дайым маселе көтөрүп жүрөт. Мигранттардын балдары деген ошол берене киргизиш керек деп атат да. Ошол мигранттардын балдары деген берене киргизсек дейт, ошол жерде жанагы баласын таштап кетип атканда нотариалдык түрдө нотариус аркылуу 1 жыл болобу, 6 ай болобу, же 2 жыл болобу, ошол срогу бүткөндө айла жол келишке туура келет. Ошондо ата-энесинин жоопкерчилиги күчөйт. Эгер келбей нотариус неметкен болсо, анын жоопкерчилиги күчөйт. Кой мен барбасам болбойт, мен балам 2 эле 1 жыл таштап келдим эле, чоң несине. Мен нотариуста барып неметип келдим. Жок дегенде ошо 1 жылда бир кабар алып турат да. 2 жыл 3 жылда кабар албагандар бар да. Анан эми баягы зомбулукка кабылгандын күчөтүүнүн немеси, негизги немеси ошолорду алдын алуучу максат. Бул социалдык кызматкерлердин, айыл өкмөттө социалдык кызматкерлердин, милиция кызматкерлеринин, анан жаш өспүрүмдөр иштөө деген инспекция бар өзүнчө. Ошол кызматкерлер аркылуу айылда, жерлерде ошондой балдарды таап, ошол социалдык немеден артта калып муктаж болуп аткан балдарды таап, ошолорду мисалы үчүн бала айтпайт да, зомбулук болуп атканынчы. Ал эртеңки күнү ошол
ошол психологдор менен кошо социалдык кызмат менен кошо айтса ошондо мынандай болот деп айтышы мүмкүн да. Жараны биринчи жара болгондо дарылабаш керек. Аны ошол жара болгуча дарылашыбыз керек да. Ошол социалдык кызматкерлер аркылуу айылдарда, жер-жерлерде кыдырып, ошо мына ушул кодекске ошолду киргизебиз деп атат. Эми жаңы кабыл алса киргизет, буюрса Кудай кааласа. Бул ошол социалдык кызматкерлердин именно балдар менен иштөө жөнүндө айыл өкмөттөрдө, шаарларда ошондой балдарды таап, ошол ата энеси бияка кетти. Эми азыр баардыгын ала албайт ошотунчу. Каттоодо турганы бар, турбаганы бар. Ошондуктан ушул маселе келип туруп, анан жана балдардын зордук зомбулукка кабылганы болуп атат да. Агай, кийинки суроо мындай болсун. Мына жакында эле Москвада алыскы туугандары тарабынан зомбулукка кабылган 11 жаштагы кыздын видеосу тарады. Балдарга зомбулук көрсөткөндөргө мыйзам боюнча кандай чаралар көрүлүш керек? Эми балдарга мыйзам боюнча чаралар ар бир мамлекеттик администрациянын астында жаш балдардын немеси комиссиясы бар. Ага непосредственно ошол немелер киришет, акимдердин орун басарлары ошол комиссиянын төрагасы болушат. Мына кече ошо сен айтып аткан азыр окуя боюнча тигил жанагы кыздын ата энесин ушул жакында Өзгөн райондук административдик комиссиясында карай турган болуп. Биз ал жөнүндө кече маалыматтарды тактап алдык, өзүбүз неметип турупчу. Ошол ал ата энеси биякта калып атат да, кыз тиякта калып атат да. Ал ошол кызды кандай кой берген, ким аркылуу кеткен, эмнеге кетти, мына нотариальный жана айтып атканым ушул да. Нотариус аркылуу болгондо ошондо алдарда калган киши алып кеткен киши да деметет эле. Мына эми азыр эртең ушул комиссияда караса, мына ата энесинин жоопкерчилиги каралат ал жерде. Ал жерде мектептин эмнеге ошол көңүл буруп, эмне качан теме келбеди деген мектептин так өкмөт, айыл өкмөтү, социалдык кызматкерлердин ошолор мындай болду, тигиндей болду деген жыйынтыгына келип туруп, ата энесине сөзсүз чара колдонулат. Чара колдонулат. Колдонулбай койбосо болбойт. Ал эми агай, ошол балдарга зомбулук көрсөткөндөргөчү мыйзамда эмнелер көрсөтүлгөн? Мыйзам, мисалы үчүн азыр денесине жарат келтиргендиги боюнча тиги жакта азыр иш козголсо керек, по-моему. Ден соолукка атайлап залал келтирүү. Мисалы үчүн азыр бизде эми окуя тиякта болуп атканына байланыштуу ал жакта ошол тергөө армалдары ал жакта жүргүзүлөт да. Бирок кече биздин билген маалыматыбыз боюнча Өзгө райондук иштер башка бөлүмү тарабынан дагы бирдиктиреске каттоо жүргүзүп, каттап. Анан ошол боюнча дагы тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүп атканын биз кече маалымат алдык. Ал эми ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен билинет да, кайсыл бирене боюнча аны жоопко тартып, кимди жоопко тартыш боюнчачы. Биздечи? Ошо биздегин айтып атам да, биздегин айтып атам ошол. Ата энесинин скорее всего ата энесинин жоопкерчилиги каралат да бул жердечи. Негизи эле агай, мисалы, баланы 18 жашка толгонго чейин бардык муктаждыктарын чечип берүүгө ата эне милдеттүү да. Милдеттүү түрдө. Мисалы үчүн үй бүлө кодексинде жазып кеткен. Үй бүлө кодексинде дагы ата эне багууга, анын социалдык жанагы мектепке окуу жагын бардык жагын ата эне неметишке милдеттүү. Мисалы үчүн атасы, мисалы үчүн дейм да, атасы кетти тияка, Россияга кетти. Апасы бул жакта карап атат. Ошол апасынын милдети, ошону карап баланы неметкенгечи, сөзсүз түрдө. Ошол жанагы жаш балдар боюнча комиссия деп атпаймынбы? Ошол комиссияда ошого окшогон нерселерди каралат да. Бул комиссия көптөн бери ушул сайыздын убагында деле бар эле. Азыр деле бар, ушул райондордо, шаарда райондук деңгээлде да бул. Эми айыл өкмөттөрдө жок андай комиссия, бирок ошондо болгон иштер ошол райондук немеге алып келишет да, комиссияга. Балдарды зордук зомбулукка кабылуусун алдын алуу боюнча кандай кадамдарга баруу керек? Эми алдын алуу кичи түштөрдүн бул зарыл сөзсүз. Мисалы үчүн мамлекеттик органдар үй бүлөдө зомбулукка болгондон кийин гана билип, анан чара колдонуп көрүп атышат да. Мисалы үчүн милиция, социалдык кызматкерлер үй бүлөнү сураштырып башташат ошондо. Ал ошого чейин жана деле айттым го, биринчи жараны дарылабастан ал жара болгонго чейин дарылаш керек. Ошол жана социалдык кызматкер ошондо үй бүлөлө, ошол социалдык немеге зомбулукка неме кириптер болгон балдарды таап, эмне себептен, даже мектептен эмне болуп атат, кимди кемсинтип атат. Бир азыр эркек балдар эмес, кыздардын арасында ушундай болуп атпайбы окуялар. Бирин бир урган мына Бишкекте болгон окуялар болуп атат да. Ошол анан жанагындай түшүндүрүү иштерин дагы
жүргүзүүгө зарыл деп ойлойм менчи. Бул мындай болот да. Мамлекеттик деңгээлде эле балдардын маселеси иш алып барат дагы, анан социалдык кызматтар мындайрак сунуштап калып атышат дагы, анан ошодон калып атат да. Ошон үчүн мына ошол социалдык кызматкерлердин мен ойлоп атам, азыр социалдык кызматкерлердин бир кандайдыр деңгээлде ошол мисалы үчүн ошо айыл өкмөттөрдө ошолордун мисалы бир санын көбөйтүппү. Мисалы үчүн азыр мына мен азыр жазып келдим, азыр 3000ден кем эмес бала болуш керек дейт. Биздин социалдык кызматкерлерге 6000 бала туура келет экен. Ал 3000ден кем эмес баланы социалдык кызматкер бир паста ошол территориясына айланып тактап, эмне болду, ата-энеси каяктап деп жанагындай окуяларды бөгөт койсо болот да. Анан дагы неме ушул жанагы жаңы кодексте бар азыр. Фостердик деп коет, бул багып алуучу. Жанагы кээ бир ата-энелер бар, 1ден 2ден баласы бар дагы. Анан жанда баланы багып алайын десе кандайдыр бир себептерден кээде ала албай калып атышат. Бирок бар ошондой азыр фостердиктер. Ошол интернеттен көрө, интернетке баргандан көрө. Ошол үй бүлөлүк шартта чоңойсо, ал өзү бирөөгө да зомбулук көрсөтүүдөн, өзү зомбулуктан алыс болот деп мен ойлойм да. Бул фостер мен баягы биздин өзүбүздүн менталитетибиз бар да. Эми бирөөнүн баласын багып мындай андан дегенчи, бул мындай караганда мусулманча сооп деле болот биринчиден. Ал бала ошону ата-энесиндей кылып жакшынакай караган адамдар бар да. Бизде Кыргызстанда бир бар ушу жүрөт, телевизордон көрүп калабыз. Ушул фостердик ушу багып алуучу үй бүлөлөрдү чоңойтууну мен ойлойм да, ошону жерлерде жайылтып, айтып, ошону аябай даңазалабаса дагы ошол рекламага таңда көрсөтөбү, ошондойлорду жүргүзсө, бул ошол жана алдын алуу иштерине жүргүзгөнгө кыйла жол ачылат деген менин оюм да ошол. Агай, мына алдын алуу жөнүндө сүйлөшүп калып, анан дагы мисалы бүгүнкү күндө ушул жаш өспүрүмдөрдүн сексуалдык жактан дагы зордук зомбулукка кабылган учурлар көп кездешип атат да. Бул тууралуу жогорку кеңеште дагы сунуштар болуп, ушуда жоболордун иштелип чыгууда. Балким ошол жазасын күчөтсө, балким ушул сексуалдык жактан зордук зомбулукка кабылгандын алды алынат. Кандай дейсиз? Эми туура, бул жазаны күчөтсө деле болот. Себеби дегенде баягы Ленинин сөзү бар. Орусча айтып берейин эми. Аны которуп ушул убакыт кетет. Биринчиде убеждать человека дейт. Адамды ынандыр дейт. Ошо ынанбаса анан принуждать дейт. Эми азыр жанагынтип айтып атпаймынбы, түшүндүктөрдү жүргүзүш керек. Ал түшүндүктөрдү жүрүп жеткиликтүү болбой, кайрадан ошондой терс көрүнүштөр кайталанып немеде турган болсо, кайра аны жанагындай административдик жоопкерчиликке тартыш керек. Анын эртең ошондой жанагындай уруп неметкен болгон болсо, денесине жарат келтирип жанагындай дегенде болсо, аны кылмыш жообуна тартыш керек. Ошондой жоопкерчиликтерди күчөтүш керек да. Ошондой күчөткөндө гана бир таасир этүүчү бир рычагдар болуш керек да, ошогочу. Ошондо ушундай нерселер ата-эне да сезип калат да. Кой, эртең менин же баласы бирөөнү зомбулук көрсөткөн болсо, ырдык көрсөткөн болсо, же ошол кызга сексуалдык жанагындай бир нерсе көрсөткөн болсо, ошол жерде сезип калат да деп. Ал эми наркыл ошол сексуалдык зомбулукта эми кандай десем муну, бул психологдордун дагы иштешине зарылчылык келет да, кээдечи. Эми мектепте кандай жанагындай эмне десем, ошол жана подростокторго ошол именно ошол кыз балдарга же ошол эркек балдарга подростокторго ошол кыздарга карата зомбулук жөнүндө кандайдыр бир сабактарды өтүп, же бир түшүндүктөрдү деле таасир этпейт. Ошондой сабактарды өтүп, жетиштүү деңгээлде түшүндүрсө, может, ошондой нерселер аз болобу деген эле менин оюм да. Көбүнчө баягы ата-энеси эки айрым жолго түшкөн учурларда дагы балдардын зомбулукка кабылган учурлар кездешүүдө, мындай укук тепселенип чагай. Ошо мисалы ата-эне ажырашкан учурда балдардын укуктары кандай корголуш керек? Эми ата-эне ажырашкан учурда эмне болот да? Соттун чечими менен, ата-эне ажырашкандан кийин баласы ошол негизинен энеси тарапта болуш керек. Энеси тарапта. Бул өзү мыйзамда каралган, үй бүлө кодексинде каралган. Ошо баласы неме тарапта болот дегенчи, энеси тарапта болот дегенчи. Себеби ошол жаш бала энелик мээримге муктаж болуп калат может. Атасы сыртта жүрсө да энелик мээримге муктаж болот. Ошого байланыштуу может кодекске ошондой кылып өз немен киргизген да, нормалардычы. Анан мына жана миграция жөнүндө айтып кеттик. Мисалы үчүн
жанагы ошол жанагы закондорду киргизген болсо мыйзамды ошо мигранттын балдары дегендечи ошондо мына жерде ошол айтып атат жанагы немедегилерчи ошол балдарды коргоо лигасында ошо дайыми эметип ушул баласын жайгаштырмайынча миграцияга чыгарбайт законго ошо мигранттардын балдары деген закон кирсе ошол закондун негизинде кандайдыр бир нерсе иштеп чыгат эле да балдарын жайгаштырмай сайын ошондо социалдык кызматкерге айтып мен баламды паланга таштап кетип атам мына нотариустан доверенность алдым 1 жылга кеттим депчи адресим мындай келгенде ошону баягы аны милдеттендирип ал эми просто кеткен боюнча эле бербей калбайт да келет да бирок ошол жерде адрестерин дарегин телефондорун берсе тиз социалдык кызматкер дагы айтат балаңыз мындай болуп атат социалдык немеден муктаж сиз ал жактан менен болбосо сиздин беткен доверенностьуңуз түгөнүп баратат келип балаңызды көрүп кетиңиз дейт 1 жылда жок дегенде баласын көрүп кетет да зордук зомбулукка кабылган жаш өспүрүмдөр кайсыл мамлекеттик органга кайрылуусу керек? Эми мен ушул учурдан пайдаланып айткым келип атат. Ушул зордук зомбулукка кабылган учурларды көргөн, билгендер болсо деле биздин өкүлчүлүк Ош областы администрациясынын арка жагында жайланышкан Ленин көчөсү 126, анан 115 деген шыр байланыш телефонубуз бар. Ошол аркылуу жөн эле айтып шыр байланышка билдирип койсо болот. Мына кечеги кыздын окуясы ошондой болуп атат да. Ошону ошол көргөн коңшулары анан билдирип атат да. Анан аты каякта эмнең кызы эмне экен. Анын ошол психологиялык жактан чүнчүгөнүн жанагы физикалык жактан жанагы көзү башы көгөргөндөрүн ошол коңшулар айткан анан билип атат да. Может бизде деле айтпайм деши мүмкүн. Эми негизинен бул эми милицияга кайрылыш керек. Любой органга кайрылса боло берет. Койрот. Ал ар кандай орган бул арызын каттоого милдеттүү. Аны териштирүү жагын, анан дальше ошол мыйзам жегинде териштирүү кызматкерлери өздөрү териштирет да. Бизге кайрылса болот, биз арызын алабыз. Сиздерге ошентип кайрылгандар көп эле болобу? Кандай? Бизге мындай да, бизге жаш балдар боюнча кайрылгандар жок. Бирок атак ошол жана биздин шыр байланыш телефон ачылгандан бери анын үстүнө мына биздин Ош өкүлчүлүктө акыйкатчын Ош өкүлчүлүгүндө көп адамдар жарандар билбейт экен. Ошол өкүлчүлүктө бар экен, акыйкатчы бар экен. Мына кече биздин өкүлчүлүктүн жаңы шайланган өкүлүбүз келди, омбусмен, Кыргыз Республикасынын омбусмени. Атыр Болотбекова деп, Абдурахматова деп. Кече келип, бир жума жүрүп, жарандарды кабыл алып, ушул жерлерде ошондой маселелер көтөрүлдү жана. Пасовый маселеси көтөрүлөт экен көпчүлүгү. Пасовый 4 баласы бар, ала албай жүрөт, кандайдыр себеп менен. Ошол кече арыздарын алып, анын тиешелүү органдарга жөнөтөм деп кече демеде бишекте бир жума жүрүп биздин Ошто кабыл алып, анан ошол кеткен арыздарды алып кетти азыр. Агай, сиздин оюңузча бүгүнкү күндө мамлекет өз балдарын канчалык деңгээлде коргой алууда? Эми мамлекет мына закондо жакшы жазылган бардыгы. Мына немеде дагы балдардын укуктан коргоо конвенциясында дагы мамлекеттерге милдеттендирилген. Ошол балдардын өсүп өнүшүнөн баштап тиги 18 жашка толгонго чейинкисине мамлекеттин окуусуна, медициналык жардам алуусуна, дем алуусуна, анын кандайдыр деңгээлде анын иштегендигине, ошонун баардыгына мамлекет мына мыйзамдарда сону жазылган, бирок эми баягы эмне болуп атат десем, кээ бир экономикалык жагдайлар дагы таасир этеби, ошондон мамлекеттин толук кол ошолго жетпей калып атабы деп мен бул жекече оюмда булчу. Агай, анан мисалы жаш өспүрүмдөр арасында жашы жете электердин мисалы ата энеси оор жумуштарга тарткан учурлар кездешет. Мыйзамда кандай негиз? Кандай дейсиң? Оор жумуштарга тартылган учурда мектеп окуучулары бар андай. Андайлар эми биз сен көзүбүз менен көрүп деле жүрбөйбүзбү? Мына ошол жана мына жерде ошол жумуш жөнүндө айткым келип атат азыр ошол жана балдардын жоопко тартып оор жумушка тартуу жөнүндө. Бул трудовой кодексте, эмгек кодексинде бул карама каршы келет балдарды. Балдар өзү гана убактылуу гана ошол немеге иштегенге, анда дагы жеңил жумушка. Даже мына кодексте жазып койгон, балдардын жүк көтөргөндөн бери жазылып койгон. Эми айтып атпаймынбы жанагы, ушунун баардыгы сонун бул жазылган. Закондор, мыйзамдарда баары жакшылап жазылган. Ошонун аткаруусун
көзөмөл кылган, ошонун аткаруусуна мындай ар дайым көзөмөл кыла турган органдардын иштери мисалы солугунда атабы деген менин оюм кетип атат да. Мисалы үчүн азыр мына базарларда жүрөт, ташкы тартып жүрөт, эми баягы кайда келип экономикада калып калатабыз да. Бала чакасын багып аткандар, может, ата энесин багып аткандар, ошолордун оор жумушту аткарып, жанагы мына немеде бар, Ош базарында жүргөндөрдү. Ар кандай оор жумуштарды жүк көтөрүп жүргөндөрдү көрүп жүрөбүз да. Аларга закон мыйзам жегинде болбойт ал өзү. Болбойт. Бул бирок баягы ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет болуп, ошондо барып атышат да. Муну көзөмөлдөө жагы бул милиция органдарыныкы жана башка органдардын тиешелүү органдардыкы да. Ошол эле учурда деле агай, мисалы соц педагогдор, ошол айыл өкмөттөгү социалдык маселелер боюнча адистер деле ушул боюнча караш керек. Караш керек. Мен жана айтып атпайбы, ошол жана 3000 туура келип атпайбы? 3000 болуш керек экен, 60 000 болуп атат депчи. Может, ошол соц педагогдорду, социалдык немеде иштегендердин может колдоо жетпей аткандыр. Колдоо жетпей атабы. Бирок мен ойлойм, келечекте Кудай кааласа мына азыр жылдан жылга кичине аябай чоң өзгөрүү болбосо дагы кичине жолуна түшүп кетип атат, ошо баарыбыз мыйзамды сыйлап, ошол чоңу да, кичинеси да, баласы да дегендейчи. Ошол терс таасир эткен көрүнүштөр, ошо жана сен айтып аткан ошо психологдордун дагы ошол жерге кереги тийип калып атат да. Рахмат агай, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип калыптыр. Кадырман көрөрмандар, бүгүнкү Менин укугум көрсөтүүсүнүн жүрүшүндө биз балдар укуктары боюнча сүйлөштүк. Ал үчүн бизге конокко Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун Ош жана Ош облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн жетектөөчү адиси Тилеков Улукбек агай келип берди. Агай, сизге чоң рахмат атайын келип бергениңиз үчүн. Кадырман көрөрмандар, мына ушинтип биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.